Баарына салам. Студияны ыстал сиз менен. Баштоочу үчүн ал жана видеолордун өткөрүп жибербөө үчүн каналга жазылып, көңгөрүүнүн күйгүзүүнүз салынат. Мен сиздердин назарыңыздарга Кара Суу районунун Ош областындагы бир кабаттуу турак жайдын долбоорун сунуштайм. Баштоо үчүн биз бөлөчөк үйдүн коросунда экенибизди элестетип көрөлүү жана коронун жашылдандыруу үчүн кызыктуу чечимдин жана абдан жагымдуу атмосферанын көрүп жатабыз. Ошол эле учурда баары кооз жасалган. Негизги дарбазадан бийик чатырлуу кенен, короодон жайкы кенен ашкана жана меш бар. Ал эми сарайдын тереңдигинен ыңгайлуулук үчүн жасалган. Казандары менен каминди жана жылуу суу бар раковинаны көрөбүз. Жылуу мезгилден мешке тамак жасалган, жакшы көргөндөрү менен түшүнөт. Участокто экинчи кабаттуу сарай бар. Анда малды бүгүн үчүн тоют кампасынын пайдаланууга болот. Бул үйдүн жашоо үчүн бааны бар. Үй түмөнкү өлчөлүмдөрү бар 15 метр жана 10 метрге. Участкалуу 25-35 метрге. Тышкы фасадты ар кандай табигый материалдардан бар палитрадан жасалган. Сырткы фасадтарда заманбап материалдар колдонулуп, үйдө бардык керектүү корго жана жылуулук элементтерди колдонулган. Фасадтардын детальдары кардардын жеке тандоосу боюнча иштелип чыгат. Көчө лампалары жана чырактары ойлонулган концепцияны эң сону толуктап, караңгыдан фасадтардын керектүү сызыктардын абдан жагымдуу бөлүп көрсөтөт. Терезелер жана сырткы эшиктер гипс менен жасалган, декоративдик элементтери менен козулгон. Акыр аягы үйдүн сырткы көрүнүшү бардыгыбызга конверт түрүндө тааныш болгон металл черепица менен жасалган. Чоң тар менен аяктайт. Үйдүн ичинде чоң зал жана негизги бөлүмдөрдү бириктирип, корого жана жер төлөгө чыгуу мүмкүнчүлүгү бар кен коридор бар. Ашкананын корого жана жайкы ашканага өзүнүн чыгыса болот. Кожоюндары убактасынын көбүн жакындары менен өткөрө турган кичинекей конок бөлмөсү. Уктоочу бөлүмдөр абдан кенен. Үйдүн бардык бөлүмдөрү абдан компактуу жана жөн гана иреттелген. Бул долбоордун кардары дал ушундай көрүнүштүү жана абдан компактуу макеттен калаган. Мейли достор, биз сиздердин лайк жана комментариялардын көрүүңүзгө кубанычта болобуз. Эгер бул долбоор жакса, сиз бизге чалып коюңуз. Атайын астында номер калтырып койдук. Баарыңыздарга ийгилик каалайм жана жакында көрүшкөнчө.